Урматтуу телебармандар, биз көрсөтүүбүздү алдыга карай улантып бермекчибиз. Мына биздин алды студиябызга эң жакшы коноктор келип, жакшы маанай тартуулаган инсандарыбыз келип олтурат. Алды менен анда тааныштыра кетели. Ооба. Бага элибизде атын атаса куду сүйүнөт деп айтылат эмеспи? Андыктан атын атап сиздерге тааныштырып өтөлү. Бул мен колумдагы мынакей чакыруу баракчаны көрүп дагы биздин телекөрүүчүлөрүбүз мүмкүн таанып алдын ала сезип жаткан чыгар деген бир ишеним бар. Бүгүн биздин студияда мына бүгүн Сүйүнчү чоң апам эгиз төрөйт деген бир комедиянын атайын ачылышы болгон ата. Жакынкы күндөрдө сиздер дагы ушул чоң экрандан көрүп калуу мүмкүнчүлүгү турат. Мына ушул тасманын режиссеру, мындайча айтканда ар тараптуу көптөгөн психолог, юрист, актриса Ырыс Жомартова деген эже бүгүн бизде конокто. Кутман таңыңыз менен эже. Ал эми биздин мына ушул тасмадан эже өзүнө шакирт десекпи, тарбиялап жаткан кыз, мындайча айтканда Айпери Тажинова бизде конокто. Куш келипсиздер. Кутман таңыңыздар менен. Мына ушундай ар тараптан иштеген улуу инсандын, мындайча айтканда актриса, продюсер, кинорежиссер таңы кандай атат? Таң негизи күндө саат 5:30-6-да турам. Андан кечикпейм. Эрте турганды ушунчалык жакшы көрөм. Өзүм психолог болгондон кийин 5 мүнөт күлөм. Мындай эч нерсе жок эле, чтоб кечке чейин тонусту көтөрүш үчүн күлүп, маанайымды көтөрүп, андан кийин иш баштап кетем. Жакшы экен, мына биз үйрөнүп алышыбыз керек. Эртең менен турганда ушул эң жакшы нерсе негизи жылмаюу тартууланып, анан иш дагы ийгиликтүү өтөт эмеспи? Күнүң кандай болсо, ошол күнүңдүн аягы дагы ошондой болот деп коет эмеспи? Бул сиз азыр эң сонун нерсени айтып атасыз да. Бирок ар бир адамдын мындай күнүмдүк жашообузда биз күлбөйбүз, ачыгында эле айткандачы. Күлбөй эле күз күнү карап арыдан бери жулунуп жөнөйбүз жумушубузгачы. Сиз кантип мүмкүнчүлүк болот сизде күлгөнгө? Ар бир күнү күлө аласызбы? Эркиңиз жетеби? Ооба, эми элдин баары ойлосо керек эми Жомартованын жашоосу укмуш сонун депчи. Чынында бизде деле өйдө төмөн болот ба? Алла Пугачеванын ырындай мен деле кайгырам, мен деле Кудайдан суранам деген сыяктуу биздики деле өйдө төмөн көп болот. Мен ушунчалык Алматыда окуп жүргөндөгү психологический курстарга барганымдын пайдасы мен келечегиме, мен иштеген ишиме абдан чоң таасирин тийгизди. Анан ошол жерде бизди окутканда эртең менен туруп сөзсүз түрдө күлгүлө, анекдотту бир окуп, же бир жакшы бир нерсени эстеп күлүп туруп анан күндү баштасаңар, ошондон баштап мындай маанайыңар кечке чейин ачык болот, жарык болот деген нерсе. Ошондуктан мен ошону бир 30 жылдан бери ушундай ыкма менен жашап келем да. Мынакей керемет, жакшы экен. Чындыгында чын өзүң күлкү тартуулап, өзүң дем бербесең, азыр эч ким дем бербейт да. Биздин Айпери канча жашта? 10 жаштамын. Мектепте окуйсуз, э? Ооба. 4-класс. Жакшы окуйсузбу? Ооба. Тасмага качан келип, кандай жолдор менен эженин колуна келдиңиз? Мамам болсо, мен киного тартылгым келген. Мамам болсо мага издеп таппай, анан Инстаграмдан Ырыс эжени табып, мени Ырыс студиясына алып барган. Мени ушул жерден Ырыс эже тарбиялады. Азамат, канча тасмага тартылдың мына? Мен 3 тасмага тартылдым. Азамат, мынакей, анда азыр классташтарыңда мектепте өзүңчө мындай жылдыз болуп, Өзгөчө бир көз караштар болсо керек, э? Кантип тартылдың деп классташтарыңдын арасында дагы суктангандар болду, сурагандар болсо керек. Ооба. Эң сонун. Анан айтсаңыз эже, мындайча айтканда сөзсүз баягы кээ бир адамдар кыялданабыз да, ушу тартылып көрсөм болот бекен, же анан кыргыздар көбүнчө тартынчаагыраак келет экенбиз. Ушу сиз канчалаган ушул сөзсүз эле баягы актриса болуш кыялында гана болгон адамдардын багын ачтыңыз, мындайча айтканда башка тармакта окуп, иштеп, күнүмдүк турмушу менен кыялын орундата албай же окуй албай калган адамдар да бар десек жаңылышпайбыз. Кантип иштешесиз алар менен? Оор эмеспи?
оор деле эмес. Мен азыр мындайда университет, искусство университети бар. Ал жерде актёрдук факультетти бүткөндөр, киного тартылбай жүргөндөр абдан көп. Ал эми бул студиясынын актёрдук чеберчилик курсунда буларды биз Мурат Мамбетов, композитор агабызды ким тааныбайт, Гүлмира Ташматова, сценическая речьтен берет. Булар окуттабыз, даярдайбыз 6 ай, анан сөзсүз түрдө 2, анан же 3 киного тартабыз. Анан кийин уялчак Айпери деле жаңы келгенде абдан уялчак болчу. Бурчта отура берчү. Кийин мынакей кичине ачылып баштады да, уялчактыктан арылат. Анан суроону унутуп калдым. Кантип багы ушул тасма таласына бир аралашпагандарды аралашпагандарды эме мындай репетиция кылып, күлдүрүп, ыйлатып, ойнотуп туруп анан кийин баштайбыз, тарбиялайбыз. Мына ушул жерде сиз күлдүргөндөн пайдаланып, эң сонун маекти жулуп кетишибиз керек. Бизде жарнамалык тыныгуу бар деп кулагыма шыбырап атат. Анда келиңиздер, жарнамалык тыныгуу. Эң сонун маанай жакшы. Бүгүн биздин студияда чындап эле багы мен ишенип калдым коногубузга. Айтпа жогоруда айтпадыңызбы, эртең менен күндү күлүп тосом деп. Анан биз дагы күлүп алдык, бир топ мындай үнүбүз ачылып дегендей сүйүнүп, бир башкача жылмаюу. Кечке күлүп Анан жогоруда айтып атпадыңызбы? Кандай суроо бердиңер эле, унутуп калдым дегениңизденчи. Сиздин демек пландар көп алдыда, ою көп адам бир жерде тынчыбай калат эмеспи? Ошондой болуп атасызбы? Мен ошо негизи эле бала кезимден эле ошо энеңдин ичинде кантип 9 ай жаттым экен дей беришет да. Сөй аябай шашмамын. Эми мындай ар кандай болуп калат. Кече күнү Гүлшайыр эжеге больницага баргам, больница ордунда бахил кийгизип коет го. Анан аңгыча Салима менен жолугуп калып Файзадан чай ичебиз деп, ошо бахила боюнча Файзага келе бериптирмин. Аны мен өзүм деле билбейм. Аябай шашып жүрөм да. Ушунчалык абдан көп ушундай шашмамын. Справкам бар, шашат деген. Жакшы. Мынакей ошол өзү кече кийгениңиз деле жакшы болуптур. Кече көчөдөлөрдө ылай болчу. Мен карасам бахилы жок болчу. Бирөө тамашалап чалдыбы же билбейм. Эң сонун. Мына сиз ушул Кыргыз мамлекетине, Кыргыз өлкөсүнө ушул кино тармагы жагынан салым кошуп атасыз. Айрыкча комедия жактан көп кинолор тартып атасыз. Бул биздин өзүбүздүн элге чындыгында биз суктанып көрөбүз, кызыгып көрөбүз. Биз дагы үй бүлө менен негизинен ушул нерсеге сценарийин ким жазат, ким тартат, кантип жетишесиз деген эле бул оңой окат эмес. Элди күлдүрүш өзү кыйын болуп калган учурда. Айрыкча күлдүрүш кыйын. Эми сценарийди, идеяны негизи өзүм табам. Анан кийин уулум Айбеке жаздыртам. Бирок мында биз Мурат Мамбетовго идеяны бердик. Көлгө баратканбыз. Динара Акулова, Расулдун келинчеги Катя, мен үчөөбүз. Кундуз болуп кетип баратсак эле бир кино тартыш идея келип калды. Анан эле ошо чоң апам эгиз түрөйт деген комедия тартпайлыбы деп эле идеяны ошо жолдон келди да. Анан ошондон улам тартылып калды бул тасма. Анан Мурат Мамбетовго биз идеяны бердик, третментти бердик. Ал жазып баштады. Анан эле тартып салдык. Бачым эле болуп кетти. Абдан жеңил тартылды. Себеби деген өзүбүздүн эле тегерегибизде жүргөн жакындар күлүп жайнап, чай ичип атып эле, тамак ичип атып эле, сүйлөшүп отуруп эле мындай бизге кыйынчылык сезилген жок. Бири-бирибизди күлүп атып эле тартылды да. Бул канча убакыт болду? 4 ай болуп калды. Сентябрдын аягы менен башталды. Азыр мына бүгүн саат 2:30 Манас кинотеатрда презентация болот. Кызыл килем деп коет, лимузинден түшүшөт. Анан кийин кинону көрмөй конокторубузду чакырып койдук. Кечки тамак дегендей бүгүнкү ошо жумушубуз. Ошунуз жакшы болду да, кечки тамак. Кеткенсиздер. Экини бердим го пригласить. Ушунун ичинде тамагы бар деген атасыз. Ушунун ичинде ысык тамагы бар, жилиги бар. Ошо сизге ошо эже айткан ысык тамакты берем деп суроолорду унутуп калып атат. Эң
Жакшы. Анан негизи мындай карап көргөндө убакыт деген абдан бир билинбей өтөт экен да. Биз күнүмдүк турмушубуз менен алпурушуп атып эле убакыттын мынча жыл болуп кеттиби деп калат экенбиз. Сиздин дагы эле чыгармачылыгыңызга мына ушул киного аралашканыңызга кече эле аралашкандай болуп бир 5-6 жылды элестетсек, жок, тескерисинче мына 15, 16, 20 жылга чукулдап калдылар. Анан бул аралыкта ийгилигиңиз жаман болгон жок. Багы жакшы дегендер дагы бир оздон чыгат, жаман сөз дагы бир оздон чыгат деп коет эмеспи? Эми баарына тегиз жагуу кыйын. Жакшы, жаман. Акча эле жагат да баарыначы. Бизди тандашат. Ошол аралыкта дагы ишке ашыруу пландары жок эмес болсо керек. План менен иш алып барасызбы? Иштөө тартибиңиз кандай? Мен сөзсүз түрдө 1 январь күнү эртең менен элдин баары уктап атканда туруп, ошол жаңы аттаган жылга план жазам. Анан ал пландарды 1 жылдыкын жазам, анан айларга бөлөм, анан күндөргө бөлөм. Анан ошентип сөзсүз мынакей быйыл январь ичине 3 планым бар эле, Кудай буйрса 3 этең мына бүгүн акыркысы аткарылып отурат. Бардык ушундай пландар менен иштейм да, себеби деген адам план менен иштебесе ийгиликке жетпейт. Адам план койсо, сөзсүз түрдө психологияда эле бар, медитация деп коет, аффирмация деп коет. Ошолорду колдонуу менен бирдикте адам көп ийгиликке жетишсе болот. Анан көбү баягы күнүмдүк жашоого көнүп алышканда уктайт, турат, анан 12-1ге чейин уктайт, кээде чалсаң 3-тө деле уктап атат. Эмне болду десе, билбейм, эмне кылмак элем. Андайлар болбойт да, андай ийгиликке жетиш жалкоолордук. Пландын ишке ашпай калган учурлары да болобу? Кичинекей кезимен көкбет болгондугума байланыштуу баары эле ашат. Көкбет дегенде справкам бар. Мынакей ушул баш аягы 15-16 жылдын ичинде канча тасма? 32 тасмага тартылдым. Комедия барды. Комедия өзүм да тарттым. Азыр мынакей өзүмдүн жөжөлөрүмдү тартып атам. Азыр бир гана өзүм мындай тартылганга өтө кызыкпай, тескерисинче ушу Айпериге окшогон кыздарды алып чыгып кыргыз элине таланттарын ачып чыгууга, тарбиялаганга даяр болуп калдык. Мынакей жана да айтып кеттик, быйылкы жыл балдар жылы деп. Айрыкча мына ушундай жаш жеткинчек балдарды, кыздарды тасмага тартып атасыз. Бул да болсо өлкөнүн, мамлекеттин келечеги үчүн өтө чоң. Быйыл Кудай буйрса эмгек сиңирген артист береби деп ойлоп атам да, билбейм. Жакшы эле аракет кылып атам. Мени деле ойлогон киши жок деп айта кетейинчи. Сизге стимул боло турган деңиз. Ошентсе дагы бирок билесизби, ушул баягы жөнөкөй бизге окшогон катардагы жарандар дейличи. Ар бир жаран баягы бир нерсе жараткан адамдан дагы күтө бербей адатыбыз бар эмеспи? Ушул жазаса бир ушул жазайт, жазабаса билбейм. Быйыл дагы бир тасма күтөбүз дегендей бир Кудай буйрса быйыл 1 эмес 3 тасма күтөбүз. Алдыда дагы кинолор тартылып 70% бүтүп калгандар бар. Ошолордун аягына чыгабыз. Мынакей Айперлер буйрса тартылат, себеби деген былтыр Турциядан тартып келген, быйыл эле февралда тартып келген, 2019 февралда тартып келген кинобуздун аягын жакында баштайм. Мына бүгүн Кудай буйрса презентациябызды өтүп кинотеатрларга кинону берип алсак, эртең бир күн эс алып, бүрсү күнү кайра съемкага чыгабыз. Жакшы, Айпери уйкусу келип кетти окшойт. Айпери, сен тартылып атканда киного толкунданасыңбы? Мындай сага жеңил эле болобу? Тасмага тартылуу, эмнеси менен жагат? Эмне үчүн сен тасмага тартылгың келди? Мен болсо келечекте мүмкүн театрга көп барасыңбы негизи? Ооба. Актриса болгон. Кемпирге барганбыз, Келечекте актриса болгон келетпи? Ооба. Кыялдар орундалып баштаптыр. Буйрса актриса мына бул кесипти аркалаганга чейин тажрыйбалуу болуп калат экен. Эң жакшы шарттар. Жакшы, Ирсеже, мен дагы бир суроо бергим келип турат. Азыркы мезгилде мына ырчыларды эле кыдырып, өлкөнү кыдырып, концерт койсок, концертибиз актабайт дейт да. Сиз ошентип атышабы? Ушундай актабай калат, тигил жакка барсак деген эле сөздү айтышат да. Анан сизде ушул кино тармагында азыркы мезгилде кандай актайбы? Мен азыр Жал кинотеатрынын директорумун.
Bir ayda сөзсүз түрдө 4 жаңы кино чыгат. 4-үнчү күнү сөзсүз жаңы. Мына бүгүн 3-үнчү күн биз презентация кылабыз. Эртең 4-үнчү күнү Сүйүнчү чоң апам эгиз төрөйт бардык Кыргызстан кинотеатрларында кетет. Актабай калгандар толтура. Бирок Кудай өзүң бүтү кечирөгөр. Биздики андай, меники андай боло элек, дайыма жакшы. Мен өзүм ушул жылдардын ичинде өзүмдүн Ырыс студиясы дегенде өзүмдүн кино сүйүүчүлөрүмдү таап алдым десем жаңылышпайм. Себеби деген өзүмдүн көрүүчүлөрүм бар. Ошондо да жазып атышат. Сиздин көрүүчүлөрүңүз Ош Базар, анан Дордой. Эми алар деле адам да. Тескерисинче азыр ошол адамдар, азаматтар иштеп, ошолор көрүшөт. Анан туура эмес комментарийлер жазышат, жүрөгүмдү оорутушат. Мурун башында мындай илам келип көзүмө жаш тегеренип кетчү да, азыр болсо жаза бергиле, мага баары бир дегендей. Көңүл бурбайм, себеби деген убакыт кетет. Менчилеп 1,5 сааттык кинодон 30 эмес, бир 3 мүнөттүк бир нерсе тартып алып туруп анан кийин жазышса жарашмак. Анан азыр чынында эле силер айткандай, мындай көрө албастык, ичи тарлык абдан. Сиз эң туура айттыңыз жана. Өздөрү кыла албайт, кылганды көрө албайт деген ошондой заман болуп калды да. Туура. Анан көңүл бурбаган. Туура, баягы элди бөлбөш керек, бардыгы кыргыз эл, ал мындай эл тигиндей эл эмес, ошол эле депутаттар деле шайлоо мезгилинде ошол элге барышат, ошол эл шайлашат. Андыктан бардык тарабынан биз элге гана кызмат кылып келебиз дегенди бийик тутушубуз керек. Анан мынакей биз азыр чоң апам эгиз төрөйт деп сүйүнчүлөп атабыз буюрса. Анан бир кыска идеясы эмнени камтыйт? Негизги канча хронометраж, узак мөөнөтү канча болду? 90 мүнөт, хронометраж 90 мүнөт. Бул жерде Кыргыз Республикасынын эл артисттери Юрий Бабков, Гүлшайыр Садыбакасова башкы ролдо. Анан ушул үй бүлөнүн бала чакалары, абысындары ойношту. Бул жерде чынында кыргыз элинин эң белгилүү адамдарды роль жаратышты. Динара Акулова, Расул Маматкулов, даже Шахризада Аскарова, Алтынай Нарбаева, Райхан Абдувалиева, Гүлнара Тойгонбаева, Салима Балтаева, Борончу, жана мен өзүм. Анан Денис Бабков, анан Юрий Бабковтун кызы бар Чолпон, менде окуду 6 ай. Чолпон Бабкова роль аткарды. Кыскасы кыргыз элимдин аттын кашкасындай белгилүү адамдары баарыбыз биригип элди күлдүрүп, маанайын көтөрөлү деп Сүйүнчү чоң апам эгиз төрөйт аттуу комедияны бүтүп, Кудай буйрса мынакей бүгүн презентациясы болгон. Кимиси эгиз төрөйт ошондойлордун ичинде? Аны сиздер пригласительныйды көрдүңүздөр, барып алдыңыздар, барып көрүңүздөр, анан ошол жерден көрөсүздөр. Чоң апа менен сүрөткө түшүп келесиздер. Барып барсаңыздар болот. Буйрса, Кудай Буйрса. Эң сонун ийгилигиңиз арта берсин. Жакшы кабар менен мынакей бүгүн дагы барып бир күлүп, бетибизге тырыш түшүрүп, бир иштарыбызды көбөйтүп келебиз деп кымыңдап турабыз. Анан сизге эркин микрофон берели. Мүмкүн биз тарабынан дагы сизге дагы эми баягы жеткиликтүү суроо болбой калган чыгар, айтар кеп калган чыгар дегендей. Өзүңүздүн ой, Эмнеге мен үй бүлөм жөнүндө такыр суроо бербей тамаша. Эркин микрофондо эми мен биринчиден кыргыз элимди куттуктайм. Мына жаңы жылдын кирип келиши менен кыргыз элиме дайыма бакубат жашоо келсин деп ойлойм. Кыргызым аман болуп, Кыргызстаным аман болуп, Кыргыздын ичинде биз сайрандап, жыргап жашап жүрө берели. Себеби Кыргызстан бул бейиштин жери. Анан биздин Айперидей болгон кыздарыбыз кыргыз элине чыгып, өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулай беришсин. Анан ЛТР каналына сиздердин жетекчиликке абдан чоң ийгиликтерди каалайм. Керим ошо Ош ТВдан келиптир. Добро пожаловать в Бишкек деп Керимдин ишине ийгиликтер болуп, себеби деген бул абдан жакшы адам. Ош ТВда иштеп жүргөндө мен бир топ иштерди алып бардык. Ошо Керим мырзанын командасы ийгиликтерге жете берсин. ЛТР өркүндөй берсин. Айтканыңыз келсин, үмүттөр чоң, буйрса ошол жакшы күндөрдө, ошол жакшы өзгөрүүлөрдө, ошол жакшы ийгиликтерде дагы бирге болобуз деген бир ишеним артабыз. Сиз дагы ушул быйылкы жылы 3 тасма дагы жарыкка чыгат деп атасыз. Ошол тасмалар жарыкка чыксын, ошондо дагы келиңиз, кыргыз элине кызмат кыла бериңиз, арыбаңыз, талыбаңыз, карыбаңыз.
бар Рахмат. болуңуз. Рахмат. Эң Айтканыңызга. Сиздерге ыраазычылык. Бул биздин болсо мынакей кичинекей бөбөктөрүбүзгө, биздин келечегибиз болгон жагы бөбөктөрүбүзгө ийгилик каалайбыз. Буюрса мына ушул чоң сахналардан өз кыялданган жакшы актриса болуп, ошо эл кызы болуп чоңой. Акчолтой болсун баскан таштаган кадамыңыз. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, ЛТР каналы Кутман таң берүүсү өз ишин улантат.